Çok yaşayla selamat Айымча апа Кадамжай районундагы Исхак Болоткан айылында турат. 1945 жылга чейин Өзбекстанда жашап, жолдошу согушта каза болгон соң мурдакы Хальмион, азыркы Исхак Болоткан айылына кайрадан турмуш куруп келин болуп келген. Ушул жерден канат жайып, очар башар болгон апа 3 уул, 3 кызды тарбиялап чоңойткон. Азыр анын 100дөн ашык небере, чөбөрө, кыбыралары бар. Азыр ал эң кичүү 62 жаштагы уулунун колунда турат. Жаштыгыбызда иштедик. Азыр эми карылыктын доорун сүрүп жатабыз. Кудайга шүгүр, оору суркоодон алыс уул кыздарымдын, неберлеримдин сыйын көрүп төрдө олтурам. Мен жаштыгымда кара жумушту көп кылдым. Тынымсыз иштеп, нан таап, ушул балдарды жетилттим. Көп кыймылдадым. Жөн отуруп калбадым. Айымча апа сыртка өзү кирип чыгып, ден соолугу чың. Ал узак өмүрдүн сырын тыным албаган эмгектен көрөт. Азыр балдарына да көп кыймылдап, ак эмгек менен нан таап жегиле деген кеңеш бергенден тажабайт. Оор күндөр да болду. Азыр эми баары жакшы. Адал эмгек менен оокат кылганым, бирөөгө жамандык каалабай жашоого ыраазы болуп жашаганым үчүнбү жараткан узак өмүр берди деп ойлойм. Жаштарга да узун өмүр тилеймин. Бала чакалуу болуп, тилек максатыңарга жеткиле. Айымча апанын тун уулу 82-де, кичүүсү 62 жашта. 2 кызы Өзбекстанда жашайт. Неберелери чоң апасын эркелетип батасын алсак дешет. Тууган туушкандар Айымча апанын үй бүлөдөгү ынтымакты, сый мамилени бекем сактаган сапатынан үлгү тутушат. Enam endi yoshligimdan bilsam, rosa chiroyli tarbiya berganlar. Enam oldiga chiqardi, kechqurun birga yotardi, chiroyli nimalarni. Чоң энем мээнеткеч аял, келиндери менен жумуш кылчу эле. 3-4 жыл мурда өз алдынча кир жууп, тамак жасап, сыртта өрүк терип, бардык үй тирлигин өзү кыла берчү. Азыр эми улгайды да, ошонсо да өз алдынча сыртка чыгып кирип турат. Үй бүлөдө ынтымакты жакшы кармады. Бардык туугандарыбыз менен азыр да жакшы катташып турабыз. Үйгө небере чеберлерин баарын чогултуп, насааттарын айтып турат. Колу кошуналар да суктанып, жакшы тарбия берген. Ынтымагыңар жакшы деп турушат. Урматташат. Ниет кылып чоң энемдин оокаттарынан алып кетчет. Биз да сиздей бололу дешет. O'zi kirib, o'zi ovqat qilib, o'zi hamma narsalarni qilar. Hatto o'rinlarni qoqib qilar edi. Ранохон Хасанова Айымча апанын небере келини. Ал апасынын кыймыл аракети эле ага тарбия болгонун, өзү дагы ошол баалуулуктарды бала чакасына сиңиргиси келерин айтат. Men birinchi bo'lib kelganimda enam bizni yaxshi tarbiya. Мен жаш келин болуп келгенимде чоң энемдин тарбиясын алдым. Катуу айтпады, баарын жакшы түшүндүрдү. Мамилеге көп көңүл бур деп айтты. Бир да катуу айтып, уруш жаңжал болгон жок. Чоң энемдин жүрүм турумунан эле көрүп тарбия алдык. Абысындарым менен бир туугандай мамиледе болуп калдык. Азыр менде да 2 келиним бар. Чогуу бир үйдө турушат. Мен да ушул чоң энемдей болсом, ушундай тарбия берсем деп ниет кылам. Чоң энебиз көп жашай берсин дейбиз. Апанын тун уулу Алижан Халиловдун балалыгы согуш учуруна туш келген. Согуштан кийин күйөөсү кайтпай калып, турмуштун оор сыноосуна кабылган эне экинчи турмушуна кичинекей баласын жетелеп келген. Кийинки жолдошу уулун өз баласындай тарбиялап, эрезиге жеткирген экен. Менден башка баласы жок эле. Энем талаада иштеп, дыйканчылыкка чыгып, үй ишине да жетишип мени бакты. Кийинчерээк энем Кыргызстанга турмушка чыгып, Кудайга шүгүр кандаштарым, инилерим бар. Атам дагы мага жакшы тарбия берип, үйлөндүрдү. Кичүү иним менен менин үйүм жакын жайгашкандыктан күн сайын энемден кабар алып келип турам. Канчалык кыйынчылык заман болгонуна карабай, мени адал эмгек менен чоңойтtu. Айымча апа 8000 сом пенсия алат. Жана чек арадагы өзгөчө макамы бар айылда тургандыктан ага 2000 сом кошумча каражат каралган. Алган пенсиясын балдарына берип, көр тириликке жамаачы кылгыла дейт. Баткен облусунун аймагында Айымча апа өңдүү 100 жашты артта калтырган 12 карыя бар. Жергиликтүү бийлик алардан кабар алып, жардам берип турат.